Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары Иранга басып кирүү үчүн согушкерлерди машыктырып жатат. Акыркы бир нече айдын ичинде миңдеген ирандык жана ирактык күрттөрдү АКШтын борбордук чалгындоо кызматы куралдандырган. Курал-жарактар Батыш Иранга аткезчилик жол менен жеткирилген. Азыр топтор Иран өкмөтүнө каршы кургактагы чабуулга даярданып жатышат. Ошондой эле күрд күчтөрүнүн басып киришин алдын алуу үчүн Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусунун бөлүктөрүнүн Курдистандагы Мариван провинциясына киргени кабарланууда. Американ аскерлери 100 сааттык операциянын ичинде 2000 бутага сокуруп, суу астында жүрүүчү кемени кошкондо 17 кемени жок кылышты. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы адмирал Брэд Купер бул тууралуу 3 мартта X социалдык медиа платформасында жарыялаган видео кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында операцияга 50 миңден ашык америкалык аскер, 200 согуштук учак жана 2 учак ташуучу кеме катышып, 2000ден ашык уктары колдонулган. Жакында аймакка кошумча күчтөр келет. Ал арада Трамптын Иран менен болгон чыр чатакты токтотуу планы жок, деди демократ сенатор Эд Марки. Биз жаңы эле Иран боюнча жашыруун брифингден чыктык. Ал жөн гана биз мурунтан эле билген нерсени тастыктады. Дональд Трамп мыйзамсыз согуш жүргүзүп жатат жана аны токтотуу планы жок. Бүгүн ал Кошмо Штаттар Иранга кол салганын, анткени ал ошондой эле сезгенин айтты. Бирок чындык башкача. Трамп ирандык ядролук мүмкүнчүлүктөр жөнүндө калп айтып жатат. Ал Ирандын ракеталык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө калп айтып жатат. Ал Кошмо Штаттарды жакынкы чыгыштагы бир чексиз согушка сүйрөп жатат. Трамп толугу менен көзөмөлдөн чыгып кетти. Анын калптарынан улам америкалыктардын өмүрү кыйылды. Иран менен болгон согуш дароо аякташ керек. Ислам революциясынын сакчылар корпусу 24 сааттын ичинде Иран АКШнын 3 саат ракетадан коргонуу системасына сокку урганын билдирди. Иран сокку аэрокосмостук күчтөрдүн так башкарылуучу ракеталары менен жасалганын билдирди. Батыш Азиядагы экинчи АКШнын СААТ системасы иштен чыгарылды. Кечээ Бириккен Араб Эмирлигиндеги Ар-Рувайс аба базасындагы СААТ радары да жок кылынды деп айтылат маалыматта. Шейшемби күнү эртең менен сакчылар корпусу чыныгы убада 4 операциясынын 16 толкуну башталганын жарыялаган. Аэрокосмостук күчтөр Израилдеги буталарга сокку уруу үчүн көп сандаган ракеталарды жана учкучсуз учуучу аппараттарды жайгаштырган. The New York Times гезитинин маалыматы боюнча Иран жакынкы чыгыштын 5 өлкөсүндөгү кеминде 7 АКШнын спутниктик байланыш объектисине сокку урган. Гезиттин маалыматы боюнча максат АКШнын аскерлик байланышын жана координациясын үзгүлтүүккө учуратуу болгон. Бир катар базаларда зыян катталган. Мисалга, Бахрейн АКШнын аскер деңиз флотунун Манамадагы 5-флотунун штаб-квартирасында жайгашкан радар күмбөзү. Катар аймактагы эң ири АКШнын базасы болгон Аль-Удейд аба базасында чатырлар жана спутниктик антенналар. Кувейт Арифчан лагериндеги радар күмбөздөрү жана Али Ас-Салем аба базасындагы байланыш түйүндөрүнүн жанындагы объектилер. Сауд Арабиясы Ханзада Султан аба базасындагы радар күмбөзүнүн жанындагы имарат. Бириккен Араб Эмирлиги ANTPY 2 радарынын жанындагы Аль-Рувайс аба базасындагы бир нече курулуштар, ошондой эле Аль-Хафра аба базасынын жанындагы объектилер. АКШнын Дубай, Ирак, Кувейт жана Иорданиядагы башка объектилеринде да зыян келтирилгени кабарланган. Бирок бул байланыш инфраструктурасына түздөн-түз тиешеси жок болчу. Тегеран мурда Катардагы баасы $1 миллиард ашкан ANFPS 132 блок 5 стратегиялык эрте эскертүүчү радарын жок кылганын жарыялаган. АКШ экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири согуштук кемесин, Ирандын деңиз флотунун сыймыгы болгон Шахид Бахман багери дрон ташуучу кемесин чөктүрдү. Die Welt гезитинин маалыматы боюнча бул чабуулчу дрондорду ташуу үчүн гана иштелип чыккан дүйнөдөгү биринчи кеме болгон. Кеме ошондой эле ракеталарды, тик учактарды жана ал тургай кичинекей кемелерди да ташый алган. АКШнын аскерлик командачылыгынын жакында жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, чөктүрүү Перс булуңунда 28 февралда аскердик операциялар башталгандан көп өтпөй болгон. Ошол эле учурда Ирандын аскерлери мунай жана газдын негизги жүк ташуу жолу болгон Ормуз кысыгын толук көзөмөлдөй турганын айтып жатышат. Аскер деңиз флотунун өкүлү Мухаммед Акбарзаденин айтымында бул жолдон өтүүгө аракет кылган ар кандай кемелер Ирандын ракеталарынын же дрондордун чабуулуна кабылуу коркунучуна турат. Ормуз кысыгындагы блокаданы бузуу аракети учурунда кеминде 11 мунай танкерине кол салуу болгон. Америка Кошмо Штаттары жаңы аскердик атайын операцияны баштады. Бул тууралуу АКШтын түштүк командачылыгы жарыялады. Билдирүүдө АКШ менен Эквадордун куралдуу күчтөрү өлкөдөгү банги картелдерине каршы биргелешкен операцияны баштаганы айтылат. Биз биргелешип жарым шардагы жарандардын арасында террорду, зомбулукту жана
коррупцияны көптөн бери гүлдөтүп келген наркотеррористтерге каршы чечкиндүү чараларды көрүп жатабыз деп айтылат командачылыкта. Америкалык суу астында жүрүүчү кеме Шри-Ланканын жээгинде Ирандын согуштук кемесине кол салды. Анда 78 адам жаракат алып, 101 адам дайынсыз жоголгон. Ирандын сакчылар корпусунун Дена фрегаты Индия океанында өтүп жаткан эл аралык Милан 2026 машыгуулардан кайтып келе жаткан. 3 мартта Мурманск шаарынан жүк ташып бараткан орусиялык Арктик Метагаз газ ташуучу кемесине Мальтанын аймактык сууларынын жанында кол салуу болгон. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча чабуулду Ливиянын жээгинен келген украиналык пилотсуз кайыктар жасаган. Бардык 30 орусиялык моряк куткарылган. AQSh президенти Дональд Трамп Мадридтин Иранды бомбалоо үчүн аскердик базаларын колдонууга уруксат берүүдөн баш тартканына жооп катары каржы министри Скотт Бессентке Испания менен бардык сооданы токтотууну тапшырды. Трамп бул коркунуч кантип ишке ашаарын так айткан жок. Болгону AQSh испан товарларына эмбарго киргизүүгө укуктуу экенин белгиледи. Бирок Испания сыяктуу айрым европалыктар абдан жаман болушту. Чынында мен Скоттко Испания менен болгон бардык мамилелерди үзүүнү айттым. Испания баарынан мурда менин өтүнүчүм боюнча ар бир европалык өлкө 5%дан төлөгөндө башталган. Алар муну жасашы керек болчу жана баары буга кубанып жатышкан. Германия баары. Испания муну кылган жок. Эми Испания биз алардын базаларын колдоно албай турганыбызды айтты. Мейли дей беришсин. Биз кааласак, алардын базасын колдоно беребиз. Жөн гана учуп барып колдоно алабыз. Эч ким бизге аны колдонбо деп айта албайт. Бирок бизге анын кажети жок. Израилдин коргонуу күчтөрүнүн штабынын башчысы генерал-майор Иял Замир өлкөнүн куралдуу күчтөрү Ливандык Хезболла тобуна каршы чабуул баштаганын жарыялады. Израилдин коргонуу күчтөрү операция бир нече күнгө созулат деп күтөт деп билдирет Times of Israel гезити. Кечээ кечинде Израиль Хезболла Иран тараптан чыр-чатакка кошулуп, Израилдин аймагына ракеталык сокку урганын жарыялады. Израиль армиясы Ливандагы буталарга сокку уруу менен жооп кайтарды деп айтылат маалыматта. Аларда Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин соккуларынан 31 адам каза болуп, 149 адам жаракат алганын кабарлады. Бириккен Араб Эмирлигинин фондулук биржалары ишин кайра баштады. 3 мартта Бириккен Араб Эмирлигинин капиталдык рыноктор башкармалыгы өлкөнүн фондулук биржаларындагы иш аракеттерди кайра жандандырганын жарыялады. 2 күндүк тыныгуудан кийин Абу-Даби фондулук биржасы жана Nasdaq Дубай каржы рыногу кайрадан ачылууда. Иранын Перс булуңуна жасаган соккуларынан улам соода токтотулган. Кырдаал көзөмөлдөнгөндөн кийин бийлик соода сессияларын кайра жандандыруу чечимин кабыл алган. Сауд Арабиясынан 2 каттам менен 210 жаран Кыргызстанга кайтып жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жидда, Бишкек жана Жидда Ош каттамдары боюнча 2 репатриациялык каттам уюштурулганын жарыялады. 90 жаран Бишкек каттамы менен 120 жаран Ош каттамы менен мекенине кайтарылып жатат. Буга чейин Сауд Арабиясынан каттамдар үзгүлтүксүз түрдө шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү Бишкекке, ал эми дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү Ошко каттамдар пландаштырылып жатканы кабарланган. Xiaomi компаниясы өзүнүн электромобилдер заводунда гуманоиддик роботторду иштете баштады. CNF пост басылмасынын маалыматы боюнча роботтор айрым конвейердик операцияларда колдонулуп, мурда адамдар аткарган тапшырмаларды аткарышат. Алардын интеграциясы өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга, өндүрүш чыгымдарын азайтууга жана электромобилдерди чогултуунун сапатын жакшыртууга багытталган. Роботтор толугу менен өзү иштейт жана гайка чогултуу станциясында кайра заряддабастан 3 саат иштей алат деп айтылат маалыматта. Алардын тактыгы 90,2% түзөт. Компания мындай автоматташтырылган системаларды колдонууну кеңейтүүнү пландап жатат жана адамсымал робототехниканы өз ишмердүүлүгүнүн башка тармактарында колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп келет. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламатта калыңыздар.